Жапаровду чакырса, наоборот, сыйлыктанабыз. Бирок ким билет кандай эме менен кетти. Барбай койсо эле болмок негизи. Башка президенттер болуп, СНГнын президенттериндей. Европанын, Американын политикасын эле көп карабаш керек да. Не очень хорошо, что он один туда едет. Можно было бы вообще искоренить вот это вот все, и даже у нас такое не справлять. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 9 майда Москвадагы жеңиш парадына барат. Ал Владимир Путинге бара турчу жалгыз чет элдик лидери болот. Биз Бишкек тургундарынан Жапаровдун чечимине болгон көз караштарын сурап чыктык. Мурдакы жылы Садыр Жапаров барбай калган, ошол үчүн го дейм. Эч нерсе болбойт го. Ал жөн эле мындай достук эме майрамга мындай кандай десем чакыруубу эле. Бирок Кыргызстанда эле болсо жакшы го дейм. Кыргызстанда деле өтөт да барбай. Жеңиш майрамга барышыбыз керек, баарыбыз эле. Негизи буга чейин биз дагы барып жүргөнбүз коомчулук менен, Москвага коомчулуктан чакырып приглашение менен барчубуз. Анан барыш керек сөзсүз. Ойлойм эч кандай коркпой эле. Бул ата бабаларыбыздын биздин өзгөчө биздин майрамыбыз, жаштардын келечектин майрамы. Ошондуктан ар бир байрамга катышып керек. Тыштагы Европанын, Американын политикасын эле көп карабаш керек да. Кошуна мамлекет болгондон кийин мен ойлойм майрамдарыбыз тең бөлүшүп бирге жүрүш керекпиз деп. Жалгыз барса эчтеке деле болбойт болуш керек. Ошо 15 мамлекеттин немелери барып келди да. Бизде деле бар да ветерандар. Ошо барып келиш керек ошолордун эмеси менен, урматы менен. Бир жакшы мамлекет менен мамиле кылыш керек. Европада деле биригип алып союз түзүп атпайбы? Анан тиги чогуу союзда чогуубуз анан барыш керек да, эмнеге барбаш керек? Нейтралдуу көз караштамын, бирок эми башка жактарга деле барып атпайбы, аны прям опурталдуу кылып карашыбыздын деле эмеси жокко деп ойлойм. Элчү барып эл мантип эс алып атканды деле билбейбиз да, эми бирок барып парадка катышып келген жакшы го оюмча. СССРдин союзный республикалары баары бирдикте достукта жашаса жакшы. Ошончо эмеден Садыр Жапаровду чакырса, наоборот, сыйлыктанабыз. Путин чакырган боюнча барып атат да, приглашение менен. Значит, иш сапар менен барып атат. Президент болгондон кийин президенттин болгон чечимин биз аны сындап өтүшүбүз керек. Канча жылдан бери негизи биз Россия өлкөсү менен өнөктөш мамлекет болгондон кийин көп таасир тиет болуш керек. Жакындашуу жанагы экономика жагынан да жардам берет. Менин көз карашым болгондо жакшы эле. Мен оюмча таасири жок деп деле ойлойм. Негативдүү же позитивдүү ар бир таасири жок дейм. Бирок ким билет кандай эме менен кетти. Эми бул эки мамлекеттин арасындагы жакшы катнашууларды түзүүгө чоң салым кошот деп ойлойм. Туура эле оюм бар. Жалгыз барган жакшы эле. Эми бирдемке чечеттир да. Ким билет. Эми жакшылык эле барсын, ошол эле. Оюм жакшы эле. Барсын жалгыз эле. Башкалардын ичи күйсүн дегендейчи. Нейтрально эле барып келгенде. Башка мамлекеттердин барбай койсо эле болмок негизи. Башка президенттер болуп, СНГнын президенттериндей. Бирок жаман жагын деле көрбөйм. Негизи дүйнө жүзүндөгү согуш болгондо турабы? Биздин аталарыбыз деле курман болгон, ошол жерде чоң аталарыбыздын чоң аталары курман болгон. Аларга багы даңк да, тазим. Ошон үчүн эле барганга мен туура деп көрөм да.